Tverge bardım. Nao ülkelerimiz вообще al yerde burjuylar eken olar Ali taң alып da men kırgızlar tentip ketpeyli ol basып alып turjak olardı bari orustardын brigадiri ol иштешеткен reis ol иштешеткен мына биздин немеде. Ошолорго командир да особняктарды курушуптур. Алигинде жөнөкөй квартираларды алып коюптур кышында ошо квартирасына кетип калат экен. Жайындасы баягы особнягында жашайт экен. Условия нормальный да. Ошондой жакшылыктары көп вообще балдар азамат. Кыргыздын балдарынын баары эле тыккан, кыздары да тыккан, грамотный, жакшы жүрүшөт. Ошол жерде каада салттын баары ошол жакта экен наоборот. Мына жерде ассалам алейкум деп деле учурашпайсыңар го. Сумкамды көтөргүзбөй, любой тааныбаган эле кыргыздын балдары көтөрүп алып кайерге барасыз? Эмне ким? Апкен телефон звонить этип, мен издеп аткан баланы таап берип коюп анан кетишет экен. Бири-бирин аяк колдо. Чай алып берейин сизге дейткенде 100 километрге чейин барат экенсиң. Мына жерден нече болгон жок дейт. Барсаң алны кыргыз иштетип аткан болот экен. Көрдүңөрбү? Патриотизм, бири-бирин колдоо. Любой кайсы жерде болсун конокторун кыргыздын балдары иштетип аткан жерге барышат экен. Папа жөн алкасынын Американы агалсын деп айт экен ал жерде. Ошондой бири-бирин уручение бар экен. Анан дагы биздин аталарыбыздын ушу бир эмгегине мен ыраазы болдум. Шереметьево аэропортунда турсам, бир кичинекей оруско окшош КПТСи кайерден болосуз деп калды. Кыргызстандан болом десем, андай жакшылар. Жабышып алды баягы, андай мындай деп эле. Мен әлде шобланы ээрчилем бир коро. Андан давай садись сюда деп эле баягы эмелерди алып келе баштады. Эми ол жерде аябай кымбат. Аэропортточу тамак аш өтө кымбат. Келип анан коноктой баштады. Жөнүндө бир эле ассалам алейкум деген. Кыргызстан дегенде эле. Зачем туда-сюда? Десем мен биздин аталарыбыздын керези бар деди. Мен ошону аткарышым керек. Эмнеге кандай десем, мен эме балкар болом дейт. Улутум балкар болот дейт. Кабардино-Балкарияда, Нальчикте жашайм ага дейт. Биздин аталар дейт, ушу кыргыз деген моундай улут. Көргөндө биз чайгарызбыз. Любой нерсе жок дебегиле. Ушу улутту көрүп калсаңар, любой жерде ушундай деп аталарыбыз керез кылган дейт. Сиздердин аталар биздин аталарды баккан экен дейт. Ошентип анан олордун чайын ичип аэропорттон атаң жакшы болсо ошентет экенсиң, атаң жаман болсо кор болот экенсиң, атаң жакшы болсо ошо урпактарга ошо калат экен баары, өзүбүз көрбөсөк дагы. Мен да тырбалаңдап иштеп аткан себеби кийин неберелерим эч курса бирөө жарым башына сылап коебу дейм да, ялдыр болуп калса эле атаң түзүгө эле деп. Чынбы? Ошон үчүн биз бул дүйнөдө бири-бирибизге жакшылык кылышыбыз керек экен. Жакшы жүрсөк, баары бир эл билбейт деген бекерсе жакшы эле билет экен. Ошондой туугандарым. Биздин элде баягындай негатив жок да туурабы? Бизде бай касылмай жок. Башка жерде бай болуп калса эле асылат экен да ушундай. Же депутат бийликтеги адам эле асыла берет. Силер Улукбек Ормонов касыласыңарбы? Ыраазысыңарбы? Жакшы иштерди кылып бер да. Же жалганбы? Катты дадил болсо дадилдайсыңар, туурабы? Чимберди төлөнүпкө ыраазысыңарбы? Же жаман бардыгын чимбер төлөнүп бер да, туурабы? Бул канча миллиондук акчалар булар. Туура түшүнүш керек. Ушундайларды элде лучше мунун акчасын тууганына бербейби? Бизге бардыгы ушу менин элим, менин журтум деп берип атат. Туурабы? Эми биздин ушул жердин айтып атам го, бул илгертеден эле төөчү деп жакшы нандуу жер деп коет. Биздин аталар айтат эле, баары бириңердин эле атаңар айтчы эле. Төөчү да курсагы тойбогон киши деги эле башка жака эмне кыласыңар, давай ошол жерде деп. Көрсө ушул жерде качкан бозгондордун баары, ач калгандардын баары ушу биздин жерден нан таап эме кылган экен. Даже Алымкул аталык деген да ушу биздин жерде жан баягы кокондор деп күрөш болуп турганда ошол кезде жан сактаган экен. Шабдан Баатыр деле мына Алымбек даткалар менен мамиле кылып атканда ошо биздин абалар аркылуу ошондой иштер болгон экен. Көп эле элибизде жакшылыктар болду. Мына чечендерди биздин элдер бакты, мына Чечен Мүрзө дегенибиз бар. Кече биз бала кезде эле ошо чечен туугандар бияка келип кетчү. Мен аралашып жүрөм, китеп окуган кишимин, билесиңер, түрк туугандар бизди тууганыбыз деп мынау ушул рынокты биз өздөштүрө албай калганда келип алып көп жардам беришти бул кишилер. Жакшы жардам берди бизге. Көрүп атасыңар аны. Анан мына буларда жер титирегенде биз мына Жалпакташ өнүктүрүү фонду деп мына сиздердин акчаңарды миллион сомду силердин анча-мынчаңар возражать эткениңерге карабай эле жөнөтүп жүргөн. Билесиңер да. Жалпакташ деп. Анан дүйнөлүк форумда эменин Түркиянын
Тышкы иштер министри айтып атат. Кыргызстан жалпакташ дейт. Калганын мен билбейм не деди. Мага ошо эки сөз жетиштүү болду да. Анан элдер ошо моментинде болгону бизге 100 сомдон тиет. 100 сомдон үчүн ушу дүйнөгө биздин атыбызды айтып койгондуруңузга рахмат деди. Ошо кишилердин ошол элдин патасы тиет. Ошонун дагы жакшы жери эмне? Түрктөр бизде эмес экен да, бизге караганда сивилнийраак, кыйынчылыкты башынан көтөргөн, Европанын чок ортосунда туруп аң сезимдүү эл бул. Анан бул жакшылыктарды унутпайт экен бул эл. Биз ошол кезде баягы кыргыз эл биримдиги деп атпаймынбы? Силер основной жөлөнгөн таянган эл ошолордун да силерсиңер. Ошол жерде Аман деген жигитибиз бар, аткаруучу директор. Малатияга кыргыз үйлөрдү алып барды. Болгондо да мындай баягындай эмес. Өтө кымбат кыргыз үйлөрдү алып барып, ошол Малатияга тигип койду, кыскасы. Элдер таң кала турган. Баягы эл жашаганга простойлор да барды, бирок үчөөнү ошондой кылып алып барып, ошол жерде достошуп, ого чейин да достошо баштаганбыз. Бизде мамлекетте иштебесе деле ошондой жакшы балдар бар экен да, өз тилеги жакшылар. Адамдарыбыз өлүп атат, бөйрөктөн баягы эмесинен, боордон деп. Ошолор менен мамиле кылып атып, анан президентке олорду киргизе албай, олор келип кетип эле жүрүшкөн байкуштар. Анан ошо биздин аркабыздан, по-моему, анан ошо жакында президент кабыл алды. Мына боордон 2 операция жасадыбы? Ошолорго да ошо жалпакташтардын салымы бар. Сиздердин атыңыздардан опять ошо ТЭЦ жарылганда да биз жакшы жардам бердик. Биздин тилек ошол. Максат бир башыбызга мындай непланированный стихия келип калганда, кырсык болгондо эч курсе биз сразу кошо тургузуп коюш керек. Башка улуттарда деле ушундай нерсе бар. Бир эле бизде эмес. Бизде бул аябай күч алган эме касиетибиз бар да биздин өзү. Пандемияда көрдүңөр, элибиз кандай турда. Бүт барын баягы Кудайдан аш сүйлөштүн кереги жок, баягы шылтоо боло алдык. Мына Курчапта гепарин, клексондор бекер берилип атты. Туурабы? Эгерде биз ошону кыла албай калсак, балким көп туугандарыбыз болбой калышы деле мүмкүн болчу, көп өлүп кетиши деле мүмкүн болчу. Ошону билиш керек да адамдар. Дайым ошондой болуш керек. Случай чего адамдар бир болгонубузду аябай күчтүү экенибизди билишибиз керек. Мына бул жеңиш паркы жөнүндө сөз козголуп, жакшы ниеттер айтылып калды. Бул келип эле ошо элибиздин баягы биримдигинин жыйынтыгы. Мана ушул нерсенин баардыгын баштаган Кубаныч Кантөреев тууганыбыз жаныбызда турат. Ушунун кадырына элдер миллиондон ашык акчаны чогултуп беришти. Ушул көрүнүштү долбоорлогон, башында турган адам катары мен ушуга көбүрөөк салым кошкон адамдарды айтып кетким келип атат да. Мына көрүнүп турган жердеги төшөлгөн, анабы бетондун бетине басылган биздин да мрамор таштар, mana ушулардын баардыгын биздин азыркы сөз кылып аткан Чемберди Төлөнөв ол убакта депутат эмес эле, ушу эрим жерим деп mana ушул нерселерди баардыгын ушул жерге алып келдирип берди. Экинчи бир чоң салым кошчулар ana ошол көрүнүп турган дубалды реставрация кылып, mana ушулардын баардыгын жабыштырып, бул баласын күткөн эненин эстелигин жасалгалаган мына турган Аскар агайыбыздын үкөлөрү, бир туугандары. Булар дагы бүт каражаттары өзүнүн жанынан кылып туруп, ушул нерселерди бүтүрдү. Үчүнчүсү мына биз отурган навес. Эң акырында каражат ушуга жетпей калганда Кубаныч экөөбүз кыйла тартышып калдык. Бүтөйүн дедиңизби, дагы канча керек, эмне болот деп. Ошондо ушу Кубанычтын бир тууганы Жантөреев Манап дегенибиз бар, агай. Ошол 100 000 берип туруп, мына турган навес ошонун эсебинен бүттү. Мына ушулардын баардыгын жасаган Жеңиш деген устабыз. Өзүнүн баласы, мына жерде дагы бир 2-3 баланы шерик кылып алып туруп, ушу мен көрсөтүп берген боюнча баардык көрүнүштөрдү ушулар жасады. Жана ана киребериштеги жашылдап өсүп турган көрүнүштөрдү Абдыкадыров Сүйүнбай акабыздын балдары, кыздары ошол көчөттөрдү сатып келишип, ошол жерге отургузушуп, ушундай бир жакшы көрүнүштөр түзүп беришине өбөл көрүштү. Assalamu alaykum, жалпы туугандар. Мына бүгүн жакшы бир күндөрдүн төбөсүндө турабыз. Бишкектен өзүбүздүн бир тууганыбыз Кубаныч бай келип,
Janagı jogorу aytkanday özünün tuulup öskön kindik kamp tökön жерinde келип эл менен жолугушуp жакшы мына кабарчы элибизди алып келип эл менен сүйлөшүп отурат. Биздин төөчү бул илгертен ата бабаныдан калган Кыргызстанда 4 төөчү болсо ошонун бир төөчүсү биздин төөчү деп айтылып келет уламыш боюнча. Бул төөчүдө камбагалдар байыган, ач калгандар тойгон, бала чакалуу болбогондо ошол жерде бала чакалуу болуп кетип өнүп өскөн эң бир жакшы жер. Булагыбыз болсо биринчи категориядагы таза суу, абасы болсо таза, тупурагын жуссаң, наоборот, сакаясың, каселдебайсың. Ушундай таза да. Бул төөчүдөн бул мына агайлар турат, канчалаган кандидат, доктор, профессорлор чыкты. Болот Шамшиев барбы? Куд ошо төөчүнүн боорунда ошо жерде өсүп кеткен. Эң жакшы. Канчалаган депутаттар чыгып атат, канчалаган министрлер чыгып атат. Ол бир. Ана мына Кыргызстан боюнча эң жакшы жөрөлгө мына Кубанычтын эмгеги жалпы мына кичине балдардан жүзгө чыккан аксакал жалпы биз эмес бардык тууганда эл билет. Мунун мээнети өтө көп. Кылымдар бою оңолбогон жерди мына бир 5-6 жылдан бери арып киришип туруп мына асфальт болуп. Biz şu yerden 1,5 saatte kuşak baratlık azı 20-15 minute var atıran bolup kaldı. Bu en münasıbaların emgegi de. Daha bir. İkinci daha bunun emgegi buna bu ilgili soğuşun bağında Stalin'e Zhukov'dan başka kim geri gelmezken. Hazır bu Sadır prezidenti özgürtü. Prema girip durup 30 milyon da vermez o salım koştu. Bu en çok erdik. Durav. Hiç kim olalım. 30 değil ama olalım. Rahmatı bu an. Ömrünü var versin. El şu hizmet kılıver. Buna bardığıyla Sadır Kırgızistan'a prezident olsan sen bizim prezidentsin. Ben şunu da alışacağım. Bay göçülü gülebilir. Ömrün uzak bol dağıl deme kılıver. Anan canakı dağı aytıp da cana 100 so'mluk dege diye düşünbey tatta geçen aksakalda talaşkan hoş ol. Bu fondu bilinmeyle koyup olatken de. Bunu geleceksen bunun nemesine jetesin. Bu da kalasa. Buna hazır bizden el intimaga gelgen buna bardığımız Karabağış'ın uldarımız kısalma kiri alçı başladı. Anan buna jakında bir ayın tegeden deli başlap kiçineden el salım koştular. Astı 60 bin göçen buna Kuvanç özü koştu. Ailenesinin nemesinde Kur'an okumalarda 60 bin şart koştu buna. Elci gittik mi? Sağ da tiyet. Bu yağı Moskva, Rusya, Kazakistan, Bişkek, Opşuk, Tuvuk şeyden getken tuğandan biri de kalba salım koştu. Buna milyon naşın tegerekinde az gelesene şimdi yoktuğum nerede Savet bilen burada jigitlerimiz hizmet günü ötül işlep tövüştü. Jaman emez kuda kalasa dağı arkan uzun taşla degende kuda kalasa etten ölbөгөн nemege jaz gelet degen 25 yıldarı kuda kalasa birden bodo birden жылкы versek asfalt bolat degen oydobuz. Tilegimiz şunda. Anan keyin hazır Kuvanç'ta suyun tüpet odat Çimber'de da jardam beredi. Çimber'de bunda işte kaçmaydı. Kılıp gelgen dağı da elge jardam beredi. Ömrü uzak bolsun ol da işlerini iyilik bolsun. Atuganda şu bilimdik bolaylık. Ana bizde çıkarıp geliyor sen dağımda jurnalist inilerini turasılar da şingeri iyilik. Ömrü kuda berekesin berip kızıl jolun orada ol belmen kuşa jüreveriyor. Amin. Allah. Azırkı söz aytılıp oturganda mına Jalpaktaş eli жол үчүн шунчалык элик алтымыш жетимиш жыл биздин ата бабалар кыйналып келген жол деп канча ата бабалар кыйналып өтүп кетти канча энелер өтүп кетти ошонун аркасы менен Кудай кааласа Алла насип кылган экен мына Кубанычтын дегимнеси менен ушунун уюшуусунун эмеси менен максаты менен мына канчалык кыйынчылык иштерди ишке ашырып койдуң экен эл ыраазы Алла ыраазы дейт Кудай кааласа Алла биз ыраазыбыз Алла ыраазы болсун. Sen kandan maksat kılsan Allah işe asılsın, tilek maksatı işe asılsın. Daima tınç bol, aman bol. Şunday işaksında kayışlardı, göğün işe asıl jürever. Bundan keyinden kanda planların var, kanda işlerin var, kulağa kalsa şu. El için kılayver, sen için insan, Allah sen için kılıp koyat jakşı işlerin. Jolunu da koyat, oğurunda uzak kılat, tilek maksatını ver koyat. Bunday jakşı işlerine maksat koyanlardan da insanlarda Allah yollarını oğuna koyat da Kuday de. Elhamdülillah, alamin, rahmanirrahim. Malik yevmiddin. Allah'ın bütkül alamga çek şükürler, maktolur olsun, süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Bunu Allah'ın kalısı bilen buna bugün dostsuz bir şeyden gelip, şu ilminin çok olup, çinevrezimini açı otun vereyim deyip gelgen eken. Bana şunu kuatağız. Bu dostumla köyden balalık gezde bir geçtegen biz, bu devla master ile, ben buğa şoför edem. Ökөz бұл ошондой эле көп нерселер жасачууда. Өзүнүн айылына биринчи асфальт ушу баскан. Өзүнүн айылында.
Әлі чорный неме қалып тұр, шебаны төгіп тұрып, неме менен бірінші басылған, холодный асфальтты үш басқан. Ондай неме жоқ эле. Анан бұл экөөбүз көлгө жылда барат эле, ушу көлдө отуруп алып, айта берет эле Адыл, ушу айылыңда бир жолуң оңдоп берсе, кандай болот эле деп туруп отурганда дайым көп айтат эле. Анан ошондо кээ бир адамдар айтат эле, сен оякта жашабасаң эмне кыласың, сен эми сен Бишкекте жашасаң оякта эмне кыласың деп берет эле да. Ошондо эле ошонун ою, тилегин, максаты ишке ашты да акыры. Кагылайын эл журтум, Кудайга үнүбүз угулду. Кулайын деген эстелик кайрадан мына курулду. Кандай аял тууду экен, Кубаныч экемдай уулду деп ошондо жазган экен ошолорчу. Ушул эстеликке жалпы эл катары зор салымын кошкон Чимберди Төлөновго чоң рахмат. Ал менин классташым болот. Жалпы ошо Улукбек Ормоновго рахмат, элге рахмат. Анан дагы бир айтылбай калган бир нерсе, ушу Кубаныч акамдын демилгеси менен ушул айылда баягы катылып жаткан таланттар бар эле да. Ошолорду жалпы башын чогултуп, Төөчүнү төрдөгөн таланттар деген китеп чыкты. Анда жалаң ушул бизде Төөчүдөгү акын, жазуучулардын чыгармалары чыкты, Кубаныч ака. Ошол китепке мен өзүмүн, атамын, мага ошол акындык талант атаман калган, ошо атамын, өзүмүн, бир тууган Токтобек Бегали деген акамын, анан кызымын ырлары чыкты. Биздин үйдө ошо 4 акын бар экен да, биздин үй бүлөдөчү. Ошол китептин чыгышына да ушул Кубаныч акам жалпы элдин салымы чоң, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Анан ошо сөзүм курук болбош үчүн баягы жолго акча топтоп аткан маалда бир жолдор деген ыр жазган экен, ошолорду окуп берип коеюн. Жашообузда биз басуучу бар жолдор, жашырып не кээде кең да тар жолдор, жалпы элдик демилгени күтүүдө жалпак таштык асфальтка зар жолдор. Кээде тыгын, кээде ачык шар жолдор, кемирилип кетилишкен ар жолдор, берешендик көрсөтүүгө даптаяр, берейин деп канданышкан бар колдор. Ата бабам басып өткөн сан жолдор, ата калып өсүп чыкты ар чоңдор, биргелешип оңдоп түзөп коелу, бир сүйүнүп мактансын чаң жолдор. Түнү бассаң күйүп турат шаң жолдор, түнөрүшүп кабак бүркөп аң жолдор, түрүп жеңди кошуп салым чандайлы, түшүнбү деп чочуп кетсин чаң жолдор. Баарыңыздарга чоң рахмат. Күндө эмне ошо адамдарды уюштуруш кыйын. Негизи акча топтолот экен, топтолуштун негизинде биринчи адамдарды уюштуруш керек. Уюштургандан кийин акча топтолот экен. Onun үчүн биримдик болуш керек экен. Ушул акчабыз элди бириктирип, уюштуруп, акчаны топтоп, ушу Жалпакташ Куршап жолундагы асфальт 24 км асфальт жолун бүтүрүп алдында турат. Бул дагы жакшы ийгилик. Ondan keyin ушул акабыздын аркасынан Чимберди Төлөнов деген жогорку кеңештин депутаттыкка барды. Мына ушул мектепте бүткөн ошо бала. Ушул мектепте бүтүп, жогорку кеңешке барып, жогорку кеңеште отурат. Эми жогорку кеңешке жетиштин өзү кыйын. Коюштун өзү кыйын. Анан экинчиден жетиш да кыйын. Ошол жерге барып, ушу элдин кызматын кылайын деп отурат. Ал дагы жакшы ийгилик. Андан кийин ошо айылдан лидерлер чыгып атат. Жолболду деген укам бар, азыр кетти. Ошо Алчабаш атайынан Киевден мына Мырзабек, Совет деген, Кысы Калмадан Азамат деген балдар чыгат. Ошол Кубаныч акадан кийинки балдар айылдын жүгүн көтөрүп атат. Алар Кубаныч ака Бишкектен болуп калып атат. Балдар ошо айылда жашайт. Келип айылдын ичиндеги бүт түрдүү маселелер. Мисалы үчүн айылдарга мешит курулуп атат, аркалар курулуп атат, мектептер салынып атат. Ошонун бардыгын ушул швейный цех, спорт аянтчасы жана башка нерселер бүтүп атат. Ошолордун бардыгын ушу Кубаныч акадан кийин тарбиялап койгон үкөлөрү ушу лидерлик кылып ушул жерде уюштуруп, ушу элден калбайлы, элден алдыга кетсек кетели деген мааниде ушу айылды көтөрүп атат. Bu da смешный экономика да, смешный. Мамлекеттик менчикте бар, жеке менчикте бар, кооперацияда бар, коллективдүү менчикте бар да. Бизде ушуну да баштап атасыңар. Силер бая балдар, жаштар мына спорт зал деп куруп туруп, азыр бирөөгө берип коюпсуңар. Чынбы? Швейный цех ачты, ушундайбы? Бул жакшы нерсе. Главный аренда, парендасы жок эле кызганбай берип атышат да. Эми ошо бала күчүнө кирсе кайра колдойт, элди колдойт. Туурабы? Токтотпогула туугандар. Кыймылды токтотпой Кыргызстанга үлгү болгула. Биз ниет кылабыз, Кыргызстандын башка айылдарында дагы ушундай иштер жүрүп кетсе эле, мына мамлекетибизди көрүп атасыздар.
Президентибиздин аракетин көрүп атасыздар. Камшык кыжырайып эмеден вертолеттен түшпөй иштеп атат, көрүп атасыңар. Баар жок эле чапкылап жүрүшөт. Эми элибиз чапкылай берсе да биз эч кимден кем болбойбуз. Эч кимден кем болбойбуз. Ушуга үндөй берелик, жакшылыкка үндөй берелик. Бүт баарына. Мамлекет эми бизде мамлекет. Мамлекет биз. Ошол атап кетсем, биздин эң география мугалими Эмин агай, тарых мугалими Аке агай, физкультурадан берген Жану агай, математикадан берген Өлөс агай, ушулардын бизди жетектеген директорубуз Кулуу агай, Зикиров Кулуу агай, ушулардын эмгеги зор да. Ушулардын эмгегинин натыйжасында ушундай жакшы нерселер көп болуп атабыз да. Эми буну биринчи азыр биздин айылдын молдобуз Алим агай дагы биздин мектепти бүткөн. Экинчи ыйык мечитти жакшы саналарды ишке ашырып атат. Ошону айткандарын биринчи мен айткым келип турат. Мен Кулуу агай мага айтканда согуштун жеңиштин 40 жылдыгында өзгөндө Совет району болуп, ушундай маселе каралган экен да, коллегияда. Ар бир жерде салтанаттуу жыйын өткөрүш керек, өтүп кеткен урпактарды эстешибиз керек деген жыйын болуп, ар бир мектепке ушундай тапшырма берилген экен. Анан агай келип, Кулуу агай келип, мына мектепке келип, ушул маселени көтөргөндө жалпы коллектив көтөрүп, болду, биз үчүн канын берген, жанын берген аталарыбызга ушундай эстеликти курайлы деп башташканда, ошол башташкандардын эмеси ишке ашып, мына жаркыраган жеңиш багында азыр биз ушул жерде насип кылып, ушул жерде сүйлөшүп турабыз да. Бул Алланын бир керемети деп ойлойм да. Ошол мезгилде иштеген мында Үсөн агай деген бар, Кубанды агай деген бар, Манап агай дегендер бар. Ошол азыр таштарды колдору менен көтөрүшүп, ал мезгил урушной шунчалык баягы жигиттик күчү, жигиттик намыс ушул жерде кеткен да алардын, эмгеги чоң алардын. Андан кийин ошол Кулуу агай уюштуруу төрагасын Асагайга берген эле, Аскар агайга. Аскар агайдын иши аз ишке ашып отурат да. Эми бул не демекмин? Менен айтарым бул биздин агабыз Куршап Бектемир Октоо мектебинин алтын медаль менен бүткөн биздин агабыз Кубаныч Кантөрөевдүн мен 7-8 класста окусам керек эле. Ошондо Сарыбай аканын үйүндө жылдык болуп аткан эле да. Ошондо мен ошол жактан ушул кишини атка экөөбүз атчан келгенбиз. Көп кеңештерди айтып берип, ошондо камчыны кармап туруп, камчыны бек кармап жүргөн үкам. Азыр ошол жерге барып бир маселе айтам деди да. Анан экөөбүз келдик. Анан ошондо Сарыбай аканын үйүн ал неме үстүн дөңдө Кубанч ака айтты да. Жолуңарды оңдоп берейин, бир челек буудай бергиле, мен жолуңарга шагыл төктүрүп берейин деди да. Анан ошондо кээ ынады, кээ ынабады. Андан кийин көпчүлүк мен атын айтпай эле коеюн, билем өзү. Ошолор биз илгертен атчан жүргөнбүз, жолун кереги жок деп койду да. Ошондо эле бул кишинин ниетин жүрөгүндө бар экен да. Азыр Адил ака айтып атат, көлдө айтып жүрүптүр, башка жерде айтып жүрүптүр. Бирок мына Алла Тааланын ниети түз экен, ошондой иштерди аткарды да. Эми мен айтып кетсем, бул жерде Алчы Башат, Кысык Алма, Кенжебай 3 айылдагы эң Кубанычбек Кантөрөев айтмакчы номер 1 адам, инсан, Жалпакташ айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулу Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу Тойчиев Ташы Аксакал менин жолдошум болот. Ушул аксакал жөнүндө 1-2 сөз айтып өтөйүн. Бул киши 18 жашынан согушка катышып, Улуу Ата Мекендик согуштун башталгандан бүткөнгө чейин чет мамлекеттерде Болгария, Румыния, Венгрия, Югославия шаарларында кызмат өтөп, согуш башталгандан бүткөнгө чейин кызмат өтөп, жеңиш менен кайтып келген. Көкүрөк орден медалдарга толуп, Россия Федерациясынын маршалы Сталинден 7 жолу ыраазычылыкка талып келген. Ошондуктан бул киши, мындай кишилер орден славы, даңк ордендери, көптөгөн орден медалдардын ээси болгон бул киши.
эми айтып өтсөк өтө эле көп, бирок убакыттар эми айылыбызда ушундай башчыбыз, баштык коомунун башчысы Алутаевич Кубанычбек кайным ушундай жакшы иштер жасады, жеңиш бактарды ушул ынтымакчылык менен элден акча чогултуп, кече өзүңөр көргөндөй Ош событиясындагы кече селден жабыр тарткандарга бүт элден чогулткан, ынтымакчылык менен чогулткан акча каражаттарын жардамын аябай берип, бүгүн отчетун берип отурат бул жерде. Төлөнов жеринде дагы бир эки ооз Төлөнов дагы ушундай жеңиш бак аябай жакшы салымдарын кошту. Жолго чоң салымдарын кошуп атат. Садигибиз, мектеп жана жогоруда айтып өттү. Ушундай жакшы эмгектерин жасап атат. Бул балага дагы Чынбер Төлөновго ишине ийгилик. Үй бүлөсү менен, бала чакасы менен тынч аман болсун. Биздин мына БТРди алып берген Өзгөн районунун кулуну Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормоновго дагы чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ушу биз менен дайым тыгыз байланышта болуп, өзүнүн жардамын аябай эл үчүн кызмат кылып, элим жерим деп күйгөн биздин жаш жигиттерибизге, эл үчүн күйгөн азаматтарыбызга, депутаттарыбызга, ошондой эле баштык коомунун жетекчиси Алутаевичке чоң рахматыбызды айтабыз. Бар болушсун, үй бүлөсү менен аман болсун. Рахмат. Менин атым Тойкеева Замира Талиповна деген болот.